Эртең 8 август күнү Бишкек шаарынын мэрлик кызматына шайлоо өтөт. Шаардык кеңештин депутаттары тарабынан тандала турган талапкерлерден жалгыз гана Азиз Суракматов чыгууда. Бирок жалгыз талапкерге нааразы болгон жарандык активисттер каршылык акциясына чыгууга даярданышууда. Азиз Суракматов курулуш тармагындагы ири ишкерлик менен таанылган. Ал Бишкек шаары башчылыгына келсе, өз ишкерлигинин кызыкчылыгын коргобой койбойт деп шек санашат. Интернетте Азиз Суракматовдун бир тууганы Азат Суракматов 2011 жылдары Бишкек шаардык Свердлов райондук прокуратурасынын төрага орун басары болуп иштеп турган кезиндеги маалыматтар тарады. Анда мэр боло турган жалгыз талапкердин бир тууганы Азат Суракматов пара алып жаткан жеринен кармалганы айтылган. Бирок ал иштин чоо жайы андан ары белгисиз. Азиз Суракматовдун бир тууганынын бир кезде пара менен кармалгандыгы коомчулукта талкууну жаратты. 6 август күнү саат 23:30 чамасында балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө көчөдө жаш балдар чогулуп, мылтык менен атышуу болуп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Окуя болуп жаткан жерге шаардык милициянын тергөө оперативдик тобу жөнөтүлгөн. Ал жерде 4-5 бала болгон жана алардын экөөнүн колунда мылтык бар экени катталган. Балдарга жакындап барганда бирөөсү милицияны көздөй ок чыгарган жана таш менен урган. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес деп айтылат маалыматта. Оперативдик топ балдарга эскертүү катары асманга ок чыгарууга аргасыз болгон. Куралдарды тынчтык жолу менен тапшырып берүү талабына макул болбой, окуя болгон жерден качып кетүүгө аракет кылышкан. Атайын иш-аракеттердин натыйжасында Тоң районунун Шорбулак айылынын тургуну Данияр жана анын тең тушу Балыкчы шаарынын тургуну Бакыт кармалган. Алардан 3 патрону менен ИЖ-18М маркасындагы 2 курал табылган. Сурак учурунда кармалгандар досун сабаган тарап менен сүйлөшүү үчүн жолугууга үйдөн курал алып чыгышканын, милицияны көрүп, Бакыт аттуу жигит ок чыгарып жибергенин айтып беришкен. Балыкчы шаардык милициясы кылмыш жаза кодексинин бей башчылык 234-беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Курал жарак каттоодо жок болгондуктан иликтөө иштери жүрүп жатат.